Саламатсыздар, урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Кыргызстандын жөөгүлүктөрү Өзбекстандагы жарышта 4 медаль утту. Кыргызстандык жөөгүлүктөр Өзбекстандагы жарышта 4 медаль утту. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт департаментинен билдиришти. Маалыматка караганда 3-сентябрда Ташкентте Өзбекстандын 1-сентябрь эгемендүү күнүнө карата Yangi Nafas жаңы дем аталышындагы жарыш өткөн. Спортчулар 3 жана 10 чакырым аралыкка жарышкан. Кыргызстандын атынан жарышка 84 жөөгүлүк катышкан. 10 чакырым аралыкка жарышта Элеман Абылабеков алтын, Азат Касымбеков коло байге тагынган. 35+ жаш курактагылар арасында Аманкул Токтогулов күмүш медалдын ээси болгон. Ошондой эле 3 чакырым аралыкка жарышта Элдияр Кадыров алтынга татыган. Жалал Абадта күчү 4 балга жеткен жер титирөө болду. 6-сентябрда Жалал Абад облусунда жер титирөө болду. Бул тууралуу Өзгө Чыгырдалдар министрлигинен билдиришти. Сейсмология институтунун маалыматына ылайык, саат 00:12 очогунда күчү 4 балга жеткен жер титирөө катталган. Жер титирөө Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунун Совет, Карача айылдарында, Нокен районунун Масы, Кызыл Октябрь, Эски Масы айылдарында 4 бал, Базар Коргон шаарында, Акман айылында, Нокен районунун Курулуш, Карабулак айылдарында 3,5 бал, Кочкор Ата шаарында, Базар Коргон районунун 5 Бадам айылында 3 бал, Жалал Абад шаарында 2,5 балга чейин сезилген. Алдын ала маалымат боюнча жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор болгон жок. Элдик топтун лидери Акылбек Түмөнбаев элдин көйгөйүн бүгүн парламентте көтөрдү. Жайкы эс алуудан келишкен депутаттар бүгүн 1-чи жалпы жыйынга чогулушту. Номер 35 Ак Суу бир мандаттуу шайлоо округунан шайланган элдик топтун лидери депутат Акылбек Түмөнбаев жайдын соңунда Ысык көл тоң райондорундагы айрым айылдарды сел каптап, жашоочуларга кадыресе түйшүк келтиргенин эске салып, жабыркаган жергиликтүүлөргө жогорку кеңеште 3 күндүк маянасын которуп жардам берүү сунушун киргизди. Ошондой эле калкка эң керектүү болгон сүт боюнча эртелетип кабыл алуу үчүн депутаттарды колдоп берүүгө чакырды. Сиздер барыңыздар билгендей, мына июль айында ошол Ысык көл областынын түп районунда, Ысык көл райондорунда катуу сел жүрүп, ошол элдердин үйлөрү, талалары жабыркап калды. Бүгүнкү күнү бир эле өкмөт мүчөлөрү эмес, карапайым элдер дагы жардам берип, ошол кол сунду. Жогорку кеңеш дагы бүгүнкү күнү ошол 2 күндүк маянабызды, ошол сел жүргөн үйлөрү кыйрап калган, пойлалары баягы суу басып, кум басып калган жерлерге жардам берип койсок деген ойдомун, урматтуу депутаттар. Каршы болбосоңор 2 күндүк айлык маянабызды которуп берсек жакшы болот эле. Ушул сүт боюнча мына билесиздер, 30-июнда 3 окуудан өткөрүп, карапайым элдерибизге жардам беребиз. Ошол элибиз сүттүн өткөрүп, үйүнө чай, туз, нан алып, кичине жакшы каражат таап атат деп президентибизге жөнөттүк эле. Президенттин алдында баягы администрация бар, юридический отделдер бар, кандай туура түшүндүрдүбү, туура эмеспи? Кайра баягы президенттин каршы пикири менен келиптир. Данияр Эрмекович менен комитеттин төрагасы менен да сүйлөшүп, бүгүнкү күнү ошол комиссия түзүп атабыз. Ошону урматтуу депутаттар, бардыгыбыз ошол сүт боюнча мына бардыгыбыз айыл жергесинен көпчүлүгүбүз келген, карапайым элдерге жардам берели деп атабыз. Ошол юридический отделби же өкмөттүн кандай аппараттагы иштегендер туура эмес, президентке туура эмес түшүндүрүп, мына бүгүнкү күнү кайра кайтарылып келип атат да. Ошол карапайым элдерге жардам беребиз. Ошол карапайым элдерибиз налогун төлөп, соода кылгандары канча деген налогун төлөп, ошол мамлекетке чоң бюджетти алып келип атат. Ошон үчүн урматтуу депутаттар, ошону кайра азыр Данияр Эрмекович менен сүйлөшүп, ошону кандай чечебиз төрага сүйлөшөлү. Хорошо, рахмат. Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Биз жаңы оюнду баштап турабыз. Баткен шаарынан туугандар, Кыргызстандан. Азыр мен сиздерге машиналардын баардыгын тааныштырып кетейин. Бул машинабыз туугандар, өзүңүздөр билесиздер, Nexia 1, свети ушундай золотой светте, объемы 1.5, коробка механика, жылы 2006 жылғы өтө таза жакшы машина туугандар. Кийин главныйлардын бири бул Мерс туугандар. Мерс Лупарик легендарный машина, жылы 96. Коробка автомат бул туугандар. Жылы 96. Таза машина, бар жогу келишкен зор машина туугандар. Үчүнчү машинабыз бул дагы Мерс туугандар. Бул дагы Мерс, сиздерге болушунча окшош машиналарды издедик. Мунун дагы жылы 96, экөө бирдей. Бирок бул коробка механика,
бирок таза мындан калышпайт автоматтан. Сонун машина туугандар. Кийин акыркы машинабыз Nexia шелиги, бул серебро цвет. Бунун дагы жылыгы ошондой бирдей туугандар. 2006 1.5 объемда коробка механика. Ушул биздин президенттүү туугандар. 4 машинадан тышкары 120 конвертте 2000 рубльден пулубуз бар туугандар. 120 конвертте 2000 рубльден пулубуз бар. Билет алыш үчүн жөп-жөнөкөй эле. Ушул экрандагы номерге акча жөнөтөсүздөр, ортодогу номер WhatsApp, Сбербанк кулланган Москвадагылар. Ушул номерге жөнөтөсүздөр чекти, биз сразу билет жазып беребиз. Кыргызстандан кантип билет алам дегендер биз оң жака Мбанк номерди калтырып койдук, ушуга привязан болгон Айжаркына деп чыгат туугандар. Чекти сразу сиздер дагы ортодогу WhatsAppка жөнөтөсүздөр, билет тез эле барат. Анан сол жака биз элкарт калтырып коебуз, акчаны которуп сиздер дагы ортодогу +7925 906 2704 кылсаңыздар туугандар, Сбербанк ушул WhatsApp полный чыгат, чекти жөнөтүп коесуздар. Болду, оюн билет тез эле барат туугандар. Оюн анан биз кафеде кылабыз туугандар. Оюн кафеде кылабыз, келип өзүңүздүн билетиңизди өзүңүз ороп, күбө болуп отуруп, мейман болуп, биздин Баткен күрчүнүн аш жеп кетсеңиздер болот туугандар. Барыңыздарга ийгилик, каналга катталып, лайк басып, пайдашка берип коюңуздар. Кудай кааласа оюн сонун болот. 1100 рубльге 1000 сомго ошондой приздерди аласыздар туугандар. Барыңыздарга ийгилик. Депутат Көкүловдун министри Иманалиевдин кабинетиндеги чыры, депутат Эрлан Көкүлов билим берүү министри Каныбек Иманалиевдин кабинетине кирип барып экөө айтыша кетти. Видео социалдык тармакка тарады. Көкүловдун министрдин кабинетине кирип барып өзүнүн нааразычылыгын айтканын көрүүгө болот. Анда эле өкүл аткаминердин кабыл албагандыгын айтып жатат. Иманалиев Азия банкынын өкүлдөрү менен болгон жыйындан кийин кабыл алаарын, эл өкүлүнүн тартип менен кабыл алаарын түшүндүрүүгө аракет кылган. Мындай тартип Көкүловго жаккан эмес. Сиз тартип менен эмес, мыйзам менен кабыл аласыз деген Көкүлов. Анткени менен министр аны баары бир эл аралык маанидеги топтон кийин кабыл алаарын айтып, баш тарткандан кийин депутат кабинеттен чыккан. Бир нече убакыттан кийин министр Иманалиев жолугушууга кезексиз келген Көкүловду кабыл алган. Эл өкүлү министрлик берген ишеним телефону эмне себептен иштебей жатканын билүүгө келген. Ал 3 күндөн бери чалып, WhatsApp аркылуу да жооп ала албай жатканын айткан. Ал эми Иманалиев телефон иштеп жатканын, ага келген бардык суроолор жоопсуз калбаганын кагаз түрүндө көргөзгөн. Министр аягында чыдабай кеттиби, Айтор Көкүловго депутаттын статусу жөнүндө мыйзамды окуп берген. Ал эл өкүлүнүн мыйзамды бузгандыгы үчүн айыптап, ал тургай көчөдө жүргөндө кийинип алганын айткан. Кайма айтышуунун аягында каалагандай жооп ала албаган депутат кабинеттен чыгып кеткен. Толубай Бакасовдун ден соолукту чыңдоо борбору. Кытай элдик ыкмасы менен гайморит, грыжа, артрит, остеохондроз, куяң, тиземун, простатит ооруларын дарылоо жана айрыкча улгайган адамдардын кан айлануу системасын жакшыртуу. Мындан сырткары бизде косметология жана ашыкча салмакты кетирүү процедуралары бар. Гайморитти дарылоо ыкмасы. Мурун көңдөйүндөгү ириңдерди жибитүү үчүн от жагуу. Андан соң табигый таза чөптөн жасалган порошок менен ириңди сыртка алып чыгаруу. Грыжа, остеохондроз, тизе муун жана суук тийген ооруларды дарылоо ыкмасы. Ооруган жерге гандин, же жөнөкөй тил менен айтканда, дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасоо. Андан кийин от жагуу. От жаккан соң атайын табигый чөптөрдөн жасалган дары майларын шылап, денедеги токсин, туз жана вирустарды чыгаруу. Дарылоо мөөнөтү болжол менен 10 күн. Келип 100% кепилдик менен ден соолугуңузду чыңап кетиңиздер. Кененирээк маалымат алуу үчүн экраныңыздардагы номерге кайрылыңыздар. Атамбаевдин ыры британиялык китепке басылып чыкты. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жаңы жыл аталышындагы ыры британиялык Hertfordshire Press басма үйүнүн жыйнагында жарык көрдү. Бул тууралуу Атамбаев Facebook баракчасына жазып чыкты. Маалым болгондой, китеп Евразиялык чыгармачылык гильдия менен биргеликте жарык көргөн. Ал поэзия менен искусство досторунун үнү деп аталат. Китепте Роберт Стивенсон, Уолтер Скотт, Владимир Высоцкий, Эдгар Аллан По, Уильям Шекспир, Эмили Диккенсон, Редиард Киплинг жана башкалардын ырлары камтылган. Жаңы жыл деген ырымдым китебин биринчи бетине жайгаштырышы мен үчүн чоң сюрприз болду. Бул үчүн басмачыларга чын дилимден ыраазычылык билдирем деген Атамбаев. Белгиле кетсек, 2017 жылы мурдагы президенттин ырына клип тартылган.
Депутат Кокулов министр Иманалиев менен болгон чууга түшүндүрмө берди. 6 сентябрда депутат Эрлан Көкулов билим берүү министри Каныбек Иманалиев менен анын кабинетинде орун алган чуу боюнча журналисттерге түшүндүрмө берди. Чоң эле министри ишеним телефон номери ишке кирди деп коюп, бирок видеодон көрүп жатасыңар. Ал номер кимде экени белгисиз болуп жатат. Бул популизм. Ишеним телефон номери ишке кирди деп коюп, бирок ага жооп бербей жатышат. Телефон кайсы жерде деп сурасам билбей отурушат. Албетте билим берүү министри Каныбек Иманалиевдин отставкасын талап кылам, деди эл өкүлү. Депутат милиция Мадумаровдун 13 жаштагы уулун 3 саат кармап отурган. ИИМдин кызматкерлери 2 сентябрда депутат Адахан Мадумаров менен бирге 13 жаштагы уулун кармап кетип, жашы жете элек баласын 3 саат тергөө кызматына кармап отурган. Бул тууралуу 6 сентябрда Жогорку Кеңештин жыйынында депутат Гуля Кожомкулова билдирди. Анын айтымында Мадумаров 13 жаштагы баласы менен сейилдеп жүргөндө ИИМдин Атайын багыттагы бөлүмүнүн кызматкерлери кармап кетишкен. Атайын багыттагы кызматкерлер уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүн кармоо жүргүзүп жатканда да үй бүлө мүчөлөрүн кармабайт, балдарына да аялына да тийбейт. Мадумаров 13 жаштагы баласы менен көчөгө чыкканда аларды Атайын багыттагы кызматкерлер кармап алып кетишкен. Баланы кармалган адам катары ИИМдин тергөө кызматында 3 саат кармап отурушкан. Бул туура көрүнүшпү? Бул кыжырды келтире турган факты, деди ал. Анын айтымында Мадумаровду кармаганга чейин милиция ага суракка чакырууга кат жөнөткөн эмес, телефон аркылуу да чакырган эмес. Ошондой эле Кожомкулова Мадумаровго карата коюлган айыптын беренесинин өзгөртүлгөнү тууралуу сөз кылуу 2022-жылы башкы прокурор Мадумаровду мамлекеттик чыккынчылык боюнча кылмыш жообуна тартуу тууралуу сунуш киргизгенде парламент макулдугун бербегенин белгилеген. Эскерте кетсек, Мадумаров УКМКнын тергөө абагына 24 октябрга чейин камакка алынды. Жогорку Кеңештин төрагасы Конституциялык соттун башчысын судьялардын отставкага кетирүүгө чакырды. Матчысы боюнча туура эмес чечим кабыл алган Конституциялык соттун төрагасы баш болгон жалпы курам толугу менен кызматтан кетиши керек. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев парламентте айтты. Жогорку Кеңеш Конституциялык сот жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизген мыйзам долбоорун кайрадан карап чыгууну ниеттенип жатат. Конституциялык сот өзүнүн чечимин президенттин сунуштамасы боюнча же Конституциялык соттун төрагасынын сунуштамасы менен кайра карашы мүмкүндүгү айтылган эле. Депутаттар бул маселенин бүгүнкү күн тартибинде каралышын толук колдоп берди. Бул абдан уят иш. Кыргызга мындай кыянатчылык кылган, элдин наалатына калган, келечекке балта чапкан мындай осол иш болбошу керек эле. Матчысы боюнча туура эмес чечим кабыл алган Конституциялык соттун төрагасы баш болгон жалпы курамы толугу менен жумуштан кетиши керек. Андыктан айла жок, ошол чечимди оңдош үчүн ушул маселелер кирип жатат, деди Шакиев. Парламентарийлер Шакиевди бир добуштан колдошкон, бир катарлары кол чаап да жиберишти. Эске салсак, кыргызстандыктар Конституциялык соттун жашы жеткендерге атасынын атынын ордуна энесинин атына катталса болот деген маселеге уруксат берген чечими катуу талкууга алынган. Буга 2-июлда кыргызстандык активист Алтын Капалованын Конституциялык сот балдар 16 жашка чыккандан кийин паспортуна атасынын ысымын ордуна энесинин атын жаздырууга укуктуу деген чечим чыгарганын билдирген маалыматы себеп болгон. Көптөр аны каада салтка, улуттук баалуулуктарга каршы келерин айтышкан. Бул боюнча мамлекеттик катчысы Сүйүнбек Касмамбетов да пикирин коомчулукка билдирип, тукум атанын аты менен гана сүрүштүрүлөрүн айткан. Көп өтпөй Конституциялык сот түшүндүрмө берип, 18 жашка чыккан жаран атасынын же энесинин атына катталарын өзү чечерин айткан. 30-июлда Конституциялык сот бул жагдай боюнча үй бүлө кодекси менен жарандык абал боюнча мыйзамдын бир катар нормаларын Конституцияга туура келер келбесин карап, аны баш мыйзамга каршы келбейт деп тааныган. Конституциялык сот мыйзамда жалпы жонунан балага кыргыздын каада салты боюнча жана ошол эле маалда советтик системада ысым берип жана фамилиясынын атасынан атын ыйгаруу каралганын белгилеген. Конституциялык сот буга байланыштуу ата-энесине караганда баланын укугу биринчи экенин жана мамлекеттин коргоосунда тургандыгын белгилеген. Бала энесине катталганда салттуу коомдо ар кыл стигма жана басынтуу шылдыңдоого кабылышы мүмкүн болгондуктан арыз берүүчүнүн өтүнүчүн канааттандыруудан баш тартылды деп жазылган маалыматта. Бул боюнча Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы да үн каткан. Муфтий Замир Кары Ракиевдин айтымында ар бир перзент тегин билүүгө укуктуу, баланы ким төрөгөндүгү айдан ачык. Ал эми тектин атага таандык болушу өтө зарыл, ошондуктан ислам дини баланын тегин атага таандык кылат. Бул темага бийлик өкүлдөрү да өздөрүнүн пикирин айтышкан. Тагыраагы улуттук коопсуздук кызматынын жетекчиси Камчыбек Ташиев баланы энесинин атына каттоого каршы экендигин айткан. Мачествого жол жок. Аны ким кабыл алган болсо өзү жокко чыгарсын, бул менин жарандык позициям, деген Ташиев.